300-гө жакын мыйзам базасы жана 2000 укуктук ченемдик акты. Алардын ичинде бири-бирине каршы келгендери болсо, бул мыйзамдардын чатагы. Андыктан нормаларды конституцияга шайкеш келтирүү зарыл. Быйылкы жылдын февраль айында мамлекет башчы инвентаризациялоо боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык учурда ведомстволор аралык эксперттик топ ишин улантууда. Инвестиция жаатындагы мыйзамдардагы ошол указга ылайык өзгөртүү, толуктоолорду жана толук анализдерди жасайбыз. Бул кандай? Биринчиден, Конституцияда инвесторлорго кепилдик берилет деген берене бар. Демек биз мыйзамдардагы бардык ошол нормаларды ошол Конституциянын беренесине шайкеш келтириш керек. Ошондуктан биз бүгүн ушул маселелер боюнча талкуу өткөрүп, маселени кабыргасынан коюп, убакытты белгилеп, тез аранын ичинде ушул мыйзамдарды иретке келтиришибиз керек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк инвестицияларды коргоо салык кодексине байланыштуу 10-15 мыйзам болсо, алардын баары иретке келтирилет. Мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү багыттарын өркүндөтүү боюнча ошол энергетика тармагына дагы керектүү ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана ошол министрлер кабинетинин токтомдоруна дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча анализдер жүрүп атат. Мындан тышкары өзүңүздөр билгендей ошол биздин токен тармагы боюнча дагы мамлекеттик саясаттын башкаруу ыкмаларын вертикалдаштыруу боюнча дагы сунуштар болгон. Бул тууралуу да өзүнчө президенттин жарлыгы бар. Бул жарлыктын алкагында ошол мамлекет токен баягы байлыктарын, бул конституцияда жазылган, биздин ушул жер, суу, аба ресурстарын бар. Бул биздин ушул жарандардын же болбосо биздин элдин байлыгы да. Ошого байланыштуу бул жакта да вертикалдаштыруу каралган. Бул тармакты жалаң эле мамлекет башкарат дегенди билдирбейт. Биринчи кезекте экологиялык талаптар сакталышы кажет. Мисалы, лицензиялар токен тармагындагы чоң тоскоолдуктардын бири. Аларды алгандар башка инвесторлорго кайрадан кымбат сатып пайда көрүүнү гана көздөшөт. Бул терс көрүнүштү инвентаризация жолу менен чече алабыз дейт Данияр Иманалиев. Лицензиялардын баарын биздин ошол жарандар же болбосо чет элдик жарандар ошол конкурс аркылуу алар ошол лицензияларды утуп алып, бирок чынына келгенде бүгүнкү күндө кээ бир тармактар боюнча бул лицензиялардын алуунун максаты кайрадан башка инвесторлорго сатып жиберүүгө байланып калган да. Ошол инвесторлордун баягы кызыкчылыктарын бузбастан, бирок ошол эле маалда ушул тармак боюнча мен жана айткандай вертикалдуу интеграция болгон атайын башкаруу системасын киргизип, ошол жерде мамлекеттин биздин элибиздин кызыкчылыгын да коргоп калууга аракет кылабыз да. Кээ бир мыйзам базаларында реформа жүргүзүлөт, айрымдары жокко чыгарылат. Мисалы, энергетика, айыл чарба жана ишкерлик тармагында өзгөрүүгө дуушар болот. Инвентаризацияны жылдын соңуна чейин бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Ал эми ишкерликке тоскоолдук кылган мыйзамдарды 31-августка чейин иретке келтирүү максатталууда. Вторая встреча нашей межрабочей группы. Жумушчу топтун экинчи жыйынында Юстиция министрлиги сунуштаган иштин регламентин бекитебиз. Ага ылайык белгиленген мөөнөткө жумушту бүтүргөнгө аракет кылабыз. Белгилей кетчү нерсе, бул мыйзамдар азыр каралып келе жатат. Мындан кийин коомдук талкууга да коюлат. Андан кийин гана парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө экономикалык блок боюнча 2 мыйзамды жокко чыгаруу жана 20дан көбүн өзгөртүү сунуш кылынды. Алар кайсылар экени кийинчерээк айтылары маалым болду. Мерим Ишимбекова жана Зиля Бубакир уулу, ЛТР Бишкек.